Пычак жана балта менен куралданган 2 киши Иерусалимдеги синагогага кирип барып 4 кишини өлтүрүштү. Бир нече киши жараланды. Полиция кол салгандарды атып өлтүргөн. Премьер-министр Нетаньяху Израиль чечкиндүү түрдө жооп кайтарат деп билдирди. Полициянын маалыматында кол салгандардын бирөө палестиндер көпчүлүктү түзгөн чыгыш Иерусалимден болчу. Соңку бир нече аптада Израиль менен Палестинада зордук зомбулук күчөдү. Орусияда өзүн коргоо үчүн жарандарга курал алып жүрүүгө уруксат берилди, бирок аларда тиешелүү лицензия болушу керек. Буга чейин документи барлар куралды мергенчилик, спорттук мелдештер үчүн эле колдончу. Мыйзамда чет элдик жарандар үчүн да жеңилдиктер каралган. Алар Россиядан сатып алган куралын 10 күнгө чейин алып жүрү алат. Алматыдагы коллежде баштапкы аскер даярдык сабагынын мугалими камакка алынды. Дүйшөмбүдө сабак учурунда граната жарылганда 16 жаштагы окуучу мерт болгон. Гранатанын окуу жайда кандайча пайда болгонун аныктоого аракеттенген тергөөчүлөр 47 жаштагы мугалимди суракка тартышууда. Мода жана дизайн коллежиндеги жардыруудан кийин полиция 2 берене боюнча кылмыш иш козгоду. Жарадар болгон бир нече киши ооруканада оор абалда жатат.